Нарын Теңир Тоо аймактык коомдук уюмунун түптөлүшү. 2017 жылдын апрель айында Кайымов Медин агабыз, Таберикова Роза, Баялиева Сайран эжелерибиздин демилгеси менен ынтымак группасы түзүлгөн. Андан көп өтпөй эле тактап айтканда 2017 жылы 12 июлда төмөндөгү 15 адам чогулуп, Нарын коомун түзөлү деп чечим кабыл алышты. Убактылуу жетекчилик жоопкерчилик Баялиева Сайран эжеге тапшырылды. Акжол Келгенбаев, Азамат Адылгазиев, Сайран Баялиева, Роза Таберикова, Чыңгыз Исмаилов, Айсулу Зулфукарова, Улан Мырзабек уулу, Тобокел Дүйшөбаев, Теңиз Нурдинов, Медин Кайымов, Беризат эже, Бердигүл эже, Урмат Жунусалиев, Мадина Бөдөнөева, Эдилбек Жумадилов. Коом бир адамдан түзүлбөйт эмеспи? Андыктан ар бир адамдын кошкон салымы чоң. Ошол жылдары нарындык жердештердин саны жокко эселе. Социалдык тармактардан жана жапа тырмак сураштыруулардан улам экинчи жолугушууну уюштуруп, 13 август күнү нарындыкча 5 бармак жейбиз деп Москванын борборунда Юрта кафесинде 20 киши чогулуп, экинчи жолугушуу өттү. Бул жолугушууда коомдун мындан аркы иштерин алып баруу максаттары, төрага шайлоо, устав жазуу тууралуу кенен талкуу жүргүздүк. Жердештерге сыйын көрсөтүп, Эдил Жумадилов жана Сталбек Бейшналиев байкелерибиз кой сойсо, Юрта кафесинин ээси Азамат Адылгазиев дастарконун жайып жердештерге сый көрсөттү. Баялиева Сайран эже тараптан сунушталып, төрага Келгенбаев Акжол Коконбаевич, биринчи зам Адылгазиев Азамат Райымбекович, экинчи зам Бөдөнөева Мадина Сейди Акматовна шайланышты. Коомдук иштерди алып баруу жоопкерчиликтүү, ары түйшүктүү жана кызыктуу. Агаларыбыз, эжелерибиз, инелерибиз, сиңдилерибиз жапа тырмак колдоо көрсөтүп, коомдук иштерге да активдүү катышууга жетиштик. Андан сырткары сырттагы мекендештер үчүн көп кыйынчылык туудурган груз 200 маселесин чечүү жана ошондой эле кайрымдуулук иштерди жасоодо коомдун ар бир мүчөсү өз салымдарын кошуп келүүдө. 31 август 2017 жылы 60 киши чогулуп, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүн майрамдоо жана таанышуу кечеси өткөрүлдү. Кечени уюштургандар: Акжол Келгенбаев, Азамат Адылгазиев, Роза Таберикова, Мадина Бөдөнөева. 15 октябрь Москвада 40 жылдап жашап жана эмгектенген карыяларыбызды Карылар күнүнө карата Юрта чайханасында коноктоп, батасын алдык. Коомдун аксакалдар кеңеши түптөлүп, төрагасы болуп Сардарбеков Обоскан Сардарбекович агайыбыз дайындалган. Ар бир айда бирден маанилүү иш-чара алып баралы деген Акжол Келгенбаев жана Азамат Адылгазиевдин сунушу менен 17 ноябрда Москвадагы окуп жаткан студенттерге дастаркон жайып, сый көрсөтүп, фонддун эсебинен белек берилип, куттуктоолор айтылды. Маданий борбордон Сармерден өткөрүү кезеги берилип, Нарын Теңир Тоо коомунун маданият жетекчиси Нурдинов Теңиз агай уюштуруп, жогорку деңгээлде өтүп, мырзалар жеңишке жетишти. Ноокаттын айымдары, Нарындын мырзалары элге жакшы маанай тартуулашты. Концерттин соңунда ноокаттын айымдарын коноктоп, сый көрсөтүлдү. 29 декабрда 120 киши чогулуп, жылкы союлуп, элчиликтен өкүлдөр, коомдордун жетекчилери келип, жаңы жылдык кече өткөрүлүп, активдүү катышкан мүчөлөргө грамоталар тапшырылды. Уюштуруучулар: Акжол Келгенбаев, Сайран Баялиева, Эдил Жумадилов, Мадина Бөдөнөева. 2018 жыл. 2018 жылдын январь айында жаштар чогулушу өткөрүлүп, жаштардын төрагасы Урмат Жунусалиев, орунбасар Максат Абдраимов, катчы Махабат Турдалиева көрсөтүлгөн. Азыркы учурда жаштар төрагасы Төлөгөнов Таалайбек Төлөгөнович, жардамчы Тилек уулу Жаныбек Мустапа Тегин, катчы Бактыбек кызы Айжан иш алып барып жатышат. Көп өтпөй эле аялдар комитети шайланып, аялдар төрайымы Жунусова Бурул, орунбасар Конкодоева Гүлмира, катчы Зулфукарова Айсулуу шайланып, алгылыктуу иштерди алып барышты. Учурда аялдар төрайымы Байтикова Динара, жардамчы Сейдекеримова Тоту, катчы Иличбек кызы Алмагүл. 23 февраль 2018 жылы Мекенди коргоочулар күнүндө аялдар комитети уюштуруп, мырзалардын майрамы жогорку деңгээлде Султан чайханасында өткөрүлдү. Уюштуруучулар аялдар комитети Жунусова Бурул, Конкодоева Гүлмира, Зулфукарова Айсулуу. Жаз айларын утурлай кирип келген 8 март айымдардын эл аралык күнүндө мырзалар концерт менен коштолгон кече өткөрүп, сый көрсөтүштү. Нарын Теңир Тоо аймактык коомдук уюмунун уставы жазылып, атрибуттары бекилип жана Россия Федерациясынын Юстиция министрлигинен 12 мартта каттоодон өттү. Бул иште Обоскан Сардарбекович агайдын эмгеги зор. 28 март 2018 жылы документибизди колубузга алдык.
Сардарбеков Овоскан агайдын өзүрлүү эмгеги жана тажрыйбалуу билими, так тыкан иштин көзүн билгендигин ушул иши тастыктап турат. Нарын Теңир-Тоо аймактык коомдук уюмдун башкаруу системасы түзүлүп, ынтымакта, биримдикте иштерди алып баруудабыз. Келгенбаев Акчолдун демилгеси менен Москванын борборунда коомдун кеңсеси алынып, Нурдинов Теңиз агайга берилип, Кыргыздын улуттук аспабы комуз үйрөнүү боюнча кружок ачылып, музыкага шыктуу таланттарды үндү калыбына келтирүү, аккордеон жана башка сабактар өтүлүп турду. Жаштардын демилгеси менен компьютер, принтер жабдыктары алынып коюлду. Ошол ачылган кеңседе Нарын Теңир-Тоо коомунун чогулуштары өтүп турду. Кезектеги чогулуштардын биринде ар бир район өкүлдөрү дайындалды. Актала району боюнча Жумадилов Эдилбек, Ат башы району боюнча Осмонов Өмүрбек, Жумгал району боюнча Болотов Мурадил, Кочкор району боюнча Дамирбек уулу Майрамбек, Нарын району боюнча Кайымов Мидин, Нарын шаары боюнча Жусубалиев Ильяс мырзаларыбыз коомдун мүчөлөрү тараптан сунушталып бекитилди. 18 май 2018 жылы Нарын Теңир-Тоо аймактык коомдук уюмунун форум презентациясы өттү. Форумга Төкмө акын Жеңишбек Жумакадыр, Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү Куудул Күмөндөр Абылов жана Дордой холдинг компаниясынын негиздөөчүсү Аскар Салымбеков, Россия Федерациясынын көптөгөн региондорунан жана Москва шаарынан диаспора жетекчилери Борис Силаев жана башка коноктор келишти. 21 май 2018 жылы Акжол Коконбаевич 8 айлык каникул алып, коомду утурумдук төраганын милдетин аткарууга Дүйшөбаев тобокел көрсөтүлдү. Катчы Акматалиева Венера. Коомдун ишин алга жылдырууга тобокел агай талыкпаган эмгеги менен көптөгөн идея сунуштарды киргизип, форумда активдүү катышкан мүчөлөргө грамоталар берилди. 1 июнь 2018 жылы Балдар күнүнө карата ВДНХ паркында элчилик өкүлдөрү менен бирдикте балдарды коргоо күнү өткөрүлдү. Башкы демөөрчү Нарын Теңир-Тоо коомунун ардактуу айымы Чекелекова сыйына эже болду. 15 июнь 2018 жыл Султан чайганасында ифтар өткөрүлдү. Башкы демөөрчү Чекелекова сыйына эже. Спорт тармагын жетектөө үчүн Өмүралиев Азамат көрсөтүлүп, район аралык волейбол, футбол оюндары өткөрүлүп, жыйынтыгында мыкты оюнчулар тандалып, командалар түзүлдү. Кыргыздын улуттук оюну Көкбөрүгө дагы чоң салым кошуп келебиз. Нарын Соңкөл Көкбөрү командасы түзүлүп, команда капитаны Калаев Акылбек Асанканович иш алып барууда. 2018 жылы 4 ноябрда Токтогулдун жигиттери жана Нарындын айымдары менен Сармерден оюн-зоок программасы өтүп, Нурдинов Теңиз агай жана Бактыбай кызы Жеңишкүл эженин жетекчилиги менен жакшы өткөрүшкөн. Сармерденге башкы демөөрчү Качикеева Жипариса эже болду. 2018 жылы декабрь айында Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Ысык көл коому демилге көтөрүп, эскерүү эстафетаны бизге өткөрүп берген кечени жогорку деңгээлде өткөрө алдык. Кечеге элчиликтен, координациялык кеңештен жана башка коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышты. Чыңгыз Айтматов атабыздын өлбөс өчпөс тарбиялык мааниси бийик кинолору көрсөтүлдү. Келген конокторго дастаркан жайылып сый көрсөтүлдү. Кезек Баткен коомуна өткөрүлүп, төрайымы Эшанова Элмира эже эстафетаны кабыл алды. Акжол Келгенбаев, Мадина Бөдөнөева, Эдилбек Жумадилов Жаштар комитети жана аялдар кеңеши тарабынан уюштурулду. 2018 жылдын жыйынтыгы менен корпоратив өткөрүлүп, жылдын мыктылары мактоо баракча, грамота менен сыйланышты. Уюштуруучулар: Гүлшан Мамбетакунова, Ажар Жусбалиева, Талант Ниязов, Мадина Бөдөнөева, Жаштар комитети, аялдар кеңеши. 2019 жылдын 20 февралында коомдун убактылуу төрагасы Дүйшөбаев тобокел агай кыскача отчет берип, төрагалыкты кайрадан Акжол Коконбаевичке өткөрүп берди. Жаңы элчибиз Аликбек Жекшенкуловдун демилгеси менен өткөн 5 март Ак Калпак күнүндө жогорку уюшкандыкта элчиликтин өкүлдөрү коомчулук менен биргеликте биз дагы катыштык. Нарын Теңир-Тоо аймактык коомдук уюмдун астында Роза Адышева жетектеген Мир вам окуу борбору ачылып, элчиликтин колдоосу менен Скоро в школу жана Келгиле кыргызча сүйлөйбүз аттуу долбоорлор иштеп жатат. 6 июлда 2019 жылы Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Атайын ыйгарым укуктуу өкүлү Кайыпов Аманбай Кайыпович баштаган делегация келип, Атайын иш сапарында Москвадагы мигрант пекендештер менен жолугушуу өттү. Коомдун активдүү мүчөлөрүнө Нарын облусунун ардактуу атуулу губернатордун, Нарын шаардык мэриясынын, райондук администрациясынын ардак грамоталары менен сыйланышты.
Соңында Нарын облусунун губернатору Аманбай Кайыпович жана Нарын Теңир Тоо аймактык коомдук уюмдун төрагасы Акжол Коконбаевич ортосунда меморандум келишимге кол коюлду. Уюштуруучулар Акжол Келгенбаев, Мадина Бөдөнөева, Жаштар комитети жана Аялдар кеңеши. 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 28 жылдыгын өткөрүүдө Россия Федерациясынын Москва шаарында Кыргыз Республикасынын элчилиги тарабынан демилге көтөрүлүп, кыргыз диаспорасы менен биргеликте уюштурулган чоң майрамда Нарын Теңир Тоо аймактык коомдук уюму алдыңкы коомдордун катарына кирип, келген конокторго жогорку деңгээлде сый көрсөтүлдү. Кыргыздын улуттук боз үйү тигилип, улуттук тамак аштар даярдалып, концерттик программа менен коштолуп, келген элдин купулуна толду. Коомдун активдүү мүчөлөрү элчилик тарабынан сыйланышты. Уюштуруучулар Акжол Келгенбаев, Мадина Бөдөнөева, Кундуз Чортонова, Калаев Акылбек Асанканович, Жаштар комитети жана Аялдар кеңеши. 2019 жылдын 18 октябрында Кыргыз Республикасынын Залкар комбушчусу Нурак Абдрахмановду эскерүү кечеси Нарын Теңир Тоо аймактык коомдук уюму тарабынан өткөрүлдү. Уюштуруучулар Акжол Келгенбаев, Кундуз Чортонова, Аялдар кеңеши жана Жаштар комитети. Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына карата белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун айкелинде флешмоб коомчулук менен биргеликте өттү. 2019 жылдын ноябрь айында Талас коому тарабынан демилге көтөрүлүп, сыртта жүргөн гана жарандарга жардам бербестен, бекендеги мүмкүнчүлүгү чектелген боордошторго дагы жардам көрсөтөлү деп кайрымдуулук марафону өткөрүлдү. Эстафетаны Нарын коому алып, коомдун активдүү мүчөсү Акматалиева Венера эже даярдык көрүүдө. 13 декабрь 2019 жыл Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Жаманкулов Азамат Капарович Москвага келип, сыртта эмгектенип жүргөн маданият кызматкерлери менен жолугушуп, сыйлыктарды тапшырды. Нарын Теңир Тоо коому тарабынан сунушталып, Нурдинов Теңиз агай маданияттын мыкты кызматкери деген төш белги менен сыйланса, Чортонова Кундуз, Бактыбай кызы Жеңишгүл, Конкодоева Гүлмира, Абдылдаева Калбүбү, Бечелов Марс, Максатбек уулу Болот министрдин колунан ыраазычылык кат алышты. 2019 жылдын 28 декабрында Нарын Теңир Тоо коомунун жаңы жылдык көгүлтүр от кечеси болду. Кечеге ардактуу аксакалыбыз, легендарлуу Ороз ата, МВДдин Орто Азия боюнча өкүлү Аскат Алиев, элчиликтин пресс катчысы Гүлбарчын Байымбетова, Москва жана Москва облусу боюнча координациялык кеңештин төрагасы Аттокуров Райымкул, Москвадагы жаш ишкерлерден түзүлгөн МАПтын өкүлдөрү жана башка коноктор келип катышты. Кечеге Имарат Групп холдинги демөөрчүлүк кылып, жаш балдар үчүн атайын Москвадагы эмгектенип жүргөн аниматор Бактыгүл кызыбыз жакшы программа тартуулады. Жылдын жыйынтыгы менен татыктуу инсандарыбыз Сардарбеков Овоскан Сардарбекович, Белеков Жыргалбек, Роза Адышева жана Келгенбаев Акжол Коконбаевич Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланышты. Координациялык кеңеш жана Нарын Теңир Тоо аймактык коомдук уюму тарабынан активдүү мүчөлөргө грамота, ыраазычылык каттар тапшырылды. Кечени уюштурган Астра Ажибаева кызыбыз башында турган Айжан, Кундуз эже, акыл жана башка жаштарыбызга терең ыраазычылык. Бул маалымат Нарын Теңир Тоо аймактык коомдук уюмунун 3 жылдан бери иш алып барып келген референт катчысы Бөдөнөева Мадина Сейдахматовнанын буга чейин жазып чогулткан протоколунун негизинде алынды. Бул маалыматтан сырткары кыйналгандарга жардам көргөзүү, Груз 200, мекенине кете албай калгандарга жана башка ушундай сыяктуу майда иштерге 3 миллион рубльдан ашык акчалай жардам көргөзүп келдик. Урааныбыз ынтымак, биримдик. Ошол күндөн ушул күнгө чейин коомдун ар бир ишин сүрөт, видеого чагылдырып келген мыкты жигитибиз Ильяс Жусубалиевке Нарын Теңир Тоо коомунун жалпы жамаатынын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Максатыбыз Кыргызстанга кайтып, өз мекенибизге кызмат кылуу. Мекендештер, бар болуңуздар.